25 март күнгө болсо дүйшөмбү. Баштадыкпы? Анда буну супер тургуга эле жүктөп салбайлыбы? Салам сүйүктүү достор, мынакей сиздер менен мен Айжан Урманбетова. Өзүңүздөр көргөндөй эле биз азыр Борбор калабыздагы тойканалардын биринде турабыз. Бул жакта кыргыз шоу бизнесинде өзүнүн ордун тапкан, энергиясы ашып ташкан ырчы Ненанын чыгармачыл кечеси болуу алдында турат. Бир гана чыгармачыл кечеси эмес, аны менен катар ырчы айымдын туулган күнү дагы. Ал эми той азырынча баштала элек. Бул жака ырчы айымдын сахналаштары, саналаштары, жакындары, ошондой эле эже агайлары сыртта күтүп олтурушат. Аябай чоң жандуу концерт берген тат окшойт да. Байкасаң дастаркон ар бир коногуна диск дайындап коюптур өзүн. Негизи Нена аябай бир күчтөнүп, бир катуу бир курор кылайын деп атат окшойт э. Анан деген стөлдөр турат, жандуу болот окшойт, оркестрлар болот. Целый оркестр болот окшойт. Азыр дагы неме трансқа кире алайынчы? Ойлоп атам, потолоктон парашют менен секирип чыгабы депчи. Анан розалар тимеле окмуш ачылып калыптыр. Демек, Ненанын жан дүйнөсүндөгү бир жакшы жаңы дем ачылган окшойт. Ненанын дагы бир гүлү ачылып атат десек болот э. Дагы бир дебечи? Эме. Көп да гүлдөр ачыла берсин. Мен акыркысы деген жоктум да турабы. Концертти Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн алдындагы аскердик оркестр ачып берди. Андан соң сахнага ырчы айым чыкты. Андан соң Нена апасын залга алып чыгып, ага арналган ырын аткарды. Жанымда болсо Айткүл эжекебиз, Нена айымдын апакеси. Экөөңүздөр аябагандай окшош экенсиздер. Биз окшош. Мен аябай таң калдым. Чач жасалганыңыздар бардыгы, энергияңыздар бардыгы тең окшош экен. Сырттан карап олтурупчу. Балким. Бүгүн толкундан өтөбүзбү? Кызыңыз 30 жашка толуп жатат. Кече эле кичинекей кыз эле, мына мынтип 30 жашка толуп, өзүнүн чыгармачыл кечесин берип атат. Берип атат. Менин кызыма кааларым биринчиден ден соолук, бакыт каалайм. Ушу балдарын только жакшылыктарын, ушу балдары бактылуу болушун, өзү балдар менен бактылуу болушун ошоңо тилейм. Чыгармачылыгына ийгилик, өсө берсин, өнө берсин демекчи мен. Келиңиз, азыр болсо мындай кылабыз. Нена айым 30 жашка толуп жатпайбы? Нена айымдын 1 жаш, 2 жаш, негизи эле бала кезин бир эстейбиз. Кандай кыз эле? Анда дагы ушундай шок беле? Ооба. 1 жашында тили чыккан, 1 жашында Комарованын ырдачы. Болгондо ырдаганда туалетке отурганда каршы отурбалы ырдачы, потому что эхо болчу туалетте. Анан мультфильмде кайсы ырга болсо ошого өзүн ошого сезип, например, баягы мультфильмдер бар го, ошонун каарманы болор эле. 1 жашынан дебейм, 1 жашында тили чыккан, бир 3 жашынан баштап ырдай баштадым. Нена бул күнү эч кимди капа кылбастан мектептеги биринчи мугалиминен тартып, университетте окуткан эже агайларына чейин сахнага чакырып, ыраазычылык иретинде белек бечкектерин тапшырып жатты. Мен эжекеме кол чабалар. Мугалимдерди эч качан унутпаш керек, салымды кошкон адамдарды. Мынакей Рафаэль агай деген бул киши. Ардыбыздан беребиз. Ага
Сарлыков Рафаэль Тагайбекович. Консерваторияга алып келип, сен таалим алышың керек, сааттуу болушуң керек деп 10 жыл мурун алып келген. Анан мен кичине сизде болуп окубай коюп, анан эми азыр кайра окуп атасың шалгайыма. Чоң ыраазычылыкты билдирип кол чабуулар. Ырчынын чыгармачылык кечеге дыккаттык менен даярданганы байкалып турду. Жандуу музыка, коноктор үчүн даярдалган дастаркон, анан дагы ар бир коноктун орундуктарына атайын каалоо тилек калтыруу үчүн баракчалар турду. Коноктор каалоо тилектер жазылган баракчаны атайын коюлган лототронго салып, лотерея ойнотушту. Жеңүүчүнү аныктоо үчүн баракчаларды ырчы Анжелика менен шоумен Бакыт Байсариевдин кызы сууруп чыгып жатышты. Кызыгы Анжеликанын кызы тандаган баракча анын апасына тийиштүү болуп, ырчы жеңүүчү аталды. Нена өзгөчө форматта өткөн чыгармачылык кечесинде сахнадан алыстабастан жандуу үн менен ырдап, музыка менен жашай турганын дагы бир ирет далилдеди. Жакындарына күлкү тартуулаган шайыр мүнөз ырчы айымдын достору сахналаштары аны 30 жаш туулган күнү менен куттуктап, жылуу сөздөрүн арнашты. Мен Ненаны 2006 жылдан бери жакшы тааныйм. Жана ал учурда Бишкектин борбордуу бир кафелеринде жөн эле музыкант болчу. Анан мындай беретке келип ырдап жүргөн эсимде да, бирок ошондо чыгам мен ырдайм деп аябай умтулган кыз болчу да. Анан бүгүн ошонун результатын көрүп отурабыз. Ийгилик каалап келет. Мындай шапканы кыйшык кийип алып, деп мындай алып баруучу болчу да, бир жолу мени ошо эфирге чакырган, бир интервьюга чакырган. Ошол жерден таанышканбыз. Ал кезде бул 11-классты жаңы бүткөн кыз беле же 11-классты окуп жаткан кыз беле ушундай болчу. Ошондо эле жайдары эле, ошол боюнча эле ошо жайдары мүнөздө бир калыпта келатат да, жакшы кыз аябай. Мага бул кеченин форматы аябай жагып атат, анткени Нена жөнүн гана өзүнүн коллегаларын, жөн гана өзүнүн жакын адамдарын чакырбастан, өзүнүн агайларын чакырыптыр, консерваторияда иштеген. Азыр ошол адамдарды көрүп аябай ичим жылып атат. Сонун болуп атат кече. Нена менен биз көп жылдан бери таанышпыз. Экөөбүз ырдап чыга электе эле тааныш болчубуз. Себеби экөөбүз бир окуу жайда окуганбыз. Мен Мурат Алкурекиев атындагы музыкалык окуу жайда окучумун. Нена ошол жерге Жамиля Муратова эжекебизге келип сабак алчу. Ненага ийгиликтерди каалайм, ден соолук каалайм, балдарына бакыт каалайм, аман-эсен чоңоюшсун, үй бүлөлүк бакыт жана чыгармачылык көптөгөн ийгиликтерди каалайм. Өзгөчө үн менен, өзгөчө чыгармачы, өзгөчө уюштуруш менен эң алдыңкы орундарда турат да Неначы. Азамат ушу бүгүнкү юбилейимен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Ооба, мындай кылабыз азыр. Башкалардыктан айырмаланган сиңдиңизге өзгөчө оригиналдуу куттуктуу болсунчу бир сөз менен. Бийиктик, бардык жактан бийиктик каалайм. Сизге болсо чоң ыраазычылык. Сизерге да чоң рахмат. Нена айымды бүгүнкү чыгармачылык кечеси менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана ошондой эле 30га чыгып барат, карып бараттыр деп тамаша туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ненаны көргөндө ар бир адам жылмаят. Ненаны көргөндө ар бир адам кадимкидей жаркылдап, көңүлү жок болсо көтөрүлөт. Андыктан бардыгы Ненадай болсо биздин Кыргызстаныбыз аябагандай өсүп өнмөк. Ошондуктан Ненаны дагы эле мактайбыз. Нена кыйын, Нена класс, Ненадай адам бизде аз. Туган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ненаны сиздер дагы Instagram баракчасына кирип сиздер дагы куттуктап койгула. Бир сүйлөм менен Нена айымга каалоо тилек, бир сүйлөм менен оригиналдуу ойлонуңуз. Нена, ты офигенна. Биринчи сөзү ошо ойго келди. Ненаны аябай жакшы көрөм мен. Андан соң акыркы чыгармамды аткарам деп турган Нена айымдын шырма артындагы сезимдери кубанычы менен бөлүштүк. Нена эжекебизди туулган күнү менен куттуктайбыз. Бүгүн болсо маанай 5 албетте. Негизи эле 30 жашка чыгып атат. Толкунданып атасызбы? 30 жаш кандай экен? Кандай сезимдер эртең менен ойгонгондо?
Мана 5, 10, 15, 30-га чейин көтөрүлдү десем болот. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Кайра эле 18 жаштагы эле болуп атат. 30 деген 18 окшойт дейм да. Чыгармачыл кеченин форматы тууралуу, канча күн даярдандыңыз, канча ай даярдандыңыз? 4 айдан ашык даярдандык. Форматын өзгөчөлүк кылалы дегем себеби бардык искусствонун ар түрүн баарын бир жерге кошуп, бардык жагын окшоштурганга аракет кылдык. Эми силердин сыныңарга коебуз, силерге жагат деген ойдомун. Концерт бизге жакты, чыгармачыл кече бизге жакты. Баары сонун. Туулган күнүңүз менен дагы бир жолу. Рахмат. Соңунда туылган күнүн чыгармачыл кечесин жана жаңы альбомунун бет ачарын бир күндө өткөргөн Нена айымга дагы да болсо чыгармачылык эргүү каалап жолуладык.